Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı bir tuğan, siz iştegen yerde, жашаган жерде, үй бүлөңүздө, айлана чөйрөңүздө сизди көрө албагандар, душмандар, сизди жамандагандар, адамдардын арасында ушундай сөздөрдү чыгаргандар, ушактагандар, жамандагандар, жаман нерселерди уюштургандар бар. Булардын бардыгы, урматтуу бир туган, сиздин соопторуңуз Алла Тааланын астында көп болуш үчүн Алла Таалам бул дүйнөнүн табиятын ушундай кылып коюптур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын душмандары болгон улуу пайгамбар. Алла Таала ушундай улуу жаратуучу, Алла Тааланын шериги бар деп Алла Таалага доомат кылышкан. Ошондуктан Умар разияллаху анху айтат, эгер жанын оогу канчалык түз болбосун дейт, ошол жанын оогу канчалык түз болсо дагы ошонун түздүгүнө доо кетирген адамдар болот дейт. Демек, кайсы бир инсанда өзгөчөлүк болсо, бир немат болгон болсо, бир жакшылык болгон болсо, сөзсүз түрдө аны көрө албаган, аны жамандаган, ушактаган, душмандык кылган, адамдардын арасында жамандаган, анын ишини, илимини, адабакылаган жүрүм турумуну баалабаган адамдар сөзсүз түрдө болот экен. Урматтуу бир тукан, ошон үчүн бул нерселерге сиз эч качан кайгырбаңыз, капа болбоңуз. Бул нерселердин бардыгы сиздин сооңуз көп болуш үчүн Алла Таалам бул дүйнөнүн табиятын ушундай кылып койгон. Пайгамбарлардын дагы душмандары болгон. Аларга карабастан ар дайым ийгиликке карап, алдыга карап умтулуңуз. Алла Таалам ар бирибиздин ишибизге береке берсин. Ар бирибизди Алла Таалам ар дайым алдыга умтула турган, ийгиликке жете турган инсандардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.